Нурлан Насиптин эжеси Элзада Насипбекова социалдык баракчасына келини Асел Кадырбекованын айыгып кетишин тиленип отурушканын жазып чыкты. Менин эң назик, катуу сүйлөбөгөн, адамга жамандыгы жок эркек келиним. Кагылып кетейин жаным. 2 күндөн бери сенин аман болушуңду тиленип отурабыз. Дарыяны куса кылбай, Нурланды томсортпой, кудагыйды ыйлатпай, баарыбыз үчүн көзүңдү ачып, мурункудай күлүп чуркап жашоого кайт. Сенин колуңдан далай чай ичели. Үйгө барганда мени менен учурашканыңда, эже сонун жыттанасыз го деп тосуп алчу элең. Дагы далай ошентип тосуп аласың буйруса. Сен өтө күчтүү кызсың, сага ишенем. Биз менен кошо дуа тилек кылып жаткан баарыңыздарга рахмат. Буйруса баары жакшы болот деп жазган ал. Белгилүү өрчү Асел Кадырбекованын абалы тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Алгач жасалма дем алдыруу аппаратында эле. Азыр өзү эле дем алып жатат, бирок эсине келе элек. Буту колу акырындап кыймылдай баштады, бирок муну мээ башкарган жок. Ошол себептүү дары менен уктатып кармап жатабыз. Кан басымы, жүрөгүнүн согушу Кудайга шүгүр жакшыраак. Негизи абалы оор, бирок туруктуу. Жаңы түшкөн учурга салыштырмалуу кичине жылыш бар, деди Жумабеков.